Саламатсыңарбы, урматтуу кичинекей бөбөктөр. Мен силерге азыр эң кызыктуу жумокторду айтып берейин. Арстан менен түлкү. Арстан карып, күч-кубаттан тайып, буттары ооруп, аңчылыкка алы келбей, айла амал менен оокат тапмай болду. Чөөнү чакырып алып, падышабыз ооруп калды деп жырткычтарга кабар айтууга жумшады. Өзү меймандарды күтүп, үңкүрдүн оозуна жатып алды. Өкүмдардын ден соолугун сурап келгендерди баса калып жеп коюп, арстан компойуп жата берди. Бир күнү куу түлкү арстанга келип, алыс туруп салам айтты. "О, өкүмдарым, жырткычтардын баарына керектүү сиздин кымбат ден соолугуңуз жакшыбы?" деп оолактап сурады. "Жаман. Бери жакын келип айтчы. Кулагым дагы жакшы укпайт. Үңкүрдүн ичине кир", деди арстан кууланып. "Мен үңкүргө кирет элем, өкүмдарым. Бирок үңкүргө кирген көп издерден кайра сыртка чыккан бирин да көрө албадым го", деди да куу түлкү койкоңдой басып кетип калды. Арстан үңкүрүнөн чыкпай кала берди. Ушуну менен кичинекей бөбөктөр, кезектеги берүүбүз соңуна келип жетти. Саламатта калгыла.